Кемпироватқа байланыштуу, Баткен окуяларына байланыштуу, экономикага байланыштуу, жана башкаларга байланыштуу эркин медиа күндөп түндөп иштеп, элдин үнүн, талабын бийликке жеткизип атат. Ошон үчүн кимдир бирөө эркин медианы жабууга, алардын белин сындырууга кызыктар. Кайсы бир уурдаган акчасын сиңире албаган коррупционер, былыгы ачылып калган уурлар эркин медианы жаап, үнсүз кылып, бизди Түндүк Кореяга, Түркмөнстанга, Тажикстанга айландырууну көздөп атат. Биз буга жалпылап жол бербешибиз керек. Адамдар чыктык. Бирок мага Кыргызстандын сыртынан, же Оштон, башка жактан, Таластан биз келе албай калдык, бирок тилектешпиз деп жазып атышат. Силерге чоң рахмат. Бизди көрүп аткандар комментарий менен, лайк менен колдоп тургула, талабыңарды айткыла. Бардык жерден үнүбүз чечим кабыл ала турган адамдарга жана журналисттерге каршы чыгып аткан сабатсыз депутаттарга жетсин. Бүгүнкү күндө журналисттердин иш аракеттерин токтотуу үчүн добуш топтоп аткан, кол топтоп аткан, бүгүнкү күндө эркин медиаларды жаптырабыз деп аракет кылып жүргөн депутаттар жакшы түшүнүп алсын. Журналисттердин белин буга чейинки бир топ президенттер да майтара алган эмес. Алар бүгүн кайсыл жерде? Алар бүгүн тарактын таштандысында. 1000 сомдон бир нече миң шайлоочуну сатып алып келген депутаттар кыйын болбосун. Аларга окшогондун далайын көргөнбүз. Ошолорго колдоо көрсөтүп, аларга кол топтоп берип, журналисттерди биз дагы токтотобуз, оозун жабабыз деген башка депутаттар эсиңерге келгиле. Баарыңар биздин эсебибизде, көз алдыбыздасыңар. Журналисттерге эрегишпегиле, журналисттерди эрегиштирбегиле, журналисттерди оппозиция кылбагыла. Биз тек гана өзүбүздүн жумушубузду, журналисттик милдетибизди аткарып жүрөбүз. Эгерде журналисттердин эркиндигине, журналисттердин намысына кол салып, бурчка такай турган болсоңор, анда силер тийиштүү жоопту тез арада аласыңар. Керек болса ар бириңердин мүлкүңөрдү уурдаган, ар бириңердин былык иштериңерди бир-бирден алып чыкканга бүгүнкү күндө журналисттердин дарамети жетет. Буга чейинки президенттердин куугунтугунун бир пайдасы журналисттер үчүн болуп көрбөгөндө ынтымакка бириктирди. Биз бүгүн болуп көрбөгөндө ынтымакта жана биримдиктебиз. Эгерде кайсы бир медиага колуңар тие турган болсо, бардыгыбыз жабыла, аны коргоо алууга дараметибиз жетет. Ошондой эле миллиондогон, 100 миңдеген подписчик болуп, бизге ишеним билдирүү менен артыбызда калың эл турат. Алар бизди талатпайт, алар бизди коргоп калууга даяр. Анткени биз эркин иштеп турсак, ошол эле карапайым элди коргоп, үнүн дайыма жеткирип турууга шайма-шайбыз. Дагы бир нерсени белгилеп кетейин. Бүгүнкү күндө президенттик администрация массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамды жаңыртып, цензуралык мыйзамга айлантуунун аракетинде. Ал мыйзамды азыр коомдук талкууга койду. Эгер ал мыйзам өтүп кете турган болсо, эркин медиалар кайра каттоодон өтүүгө аргасыз болот. Эркин медиаларды Юстиция министрлиги түрдүү шылтоолор менен каттабай коюуга, цензура кылууга, жаап жоюп жиберүүгө жол ачылат. Ошондуктан биз бул мыйзамга дагы каршы турушубуз керек. Азыр иштеп жаткан мыйзам эң нормалдуу. Андан тышкары, ошол мыйзамга ылайык интернетте колдонуучулардын, таасири барлардын, блогерлердин бардыгын маалымат каражаттары катары эсептеп, аларды регуляциялоого, кандайдыр бир ишмердигине таасир этүүгө бийлик жол ачып атат. Андай боло турган болсо, сөз эркиндигин чектөөгө эбегейсиз мүмкүнчүлүктөр түзүлөт бийликтен. Биз буга жол бербешибиз керек. Биз 30 жылдан берки ыйлап сыктап тапкан сөз эркиндигин сактап калышыбыз керек. Сөз эркиндиги үчүн далай журналисттердин, активисттердин, укук коргоочулардын өмүрү кеткен, түрмөгө камалган, токмок жеген. Биз ошондой зор аракеттердин натыйжасында ушул күнгө келип жеттик. Муну менен биз Борбор Азиядагы эле эмес, бүткүл дүйнөдөгү медиа чөйрөнү суктандыра алдык.
Бизге бүгүн абдан суктануу менен карап турушат. Мен жакында эле Казакстандан Борбор Азиялык журналисттердин фестивалынан келдим. Тажикстандык журналисттер бизди көрүп алып ошол жерде суктануусун жашырган жок. Силер абдан мыкты уюшкандыкта иштедиңер. Силер өз элиңерди абдан сонун коргодуңар деп ачык эле айтышты. Бул биздин журналисттердин биримдиги жана эркин иштегенден кийинки мындай тажрыйбасынын жакшылыгы. Биз элдин үнүн ошол күндөрү түрдүү тилде орусча, түркчө, англисче, французча, арабча, кытайча, башка тилдерде дүйнөгө жеткирип аттык. Эркин медианы жаап кое турган болсо, мамлекеттик бир дагы медиа мондай вазифаны аткара албайт. Ошондуктан бүгүнкү күндө эркин медианы, маалымат каражаттарын Азаттык, Клуб, Кактус жана башка бардык иликтөөчү журналисттерди коргой турган күн келди. Силерден көп нерсе талап кылбайбыз. Силер кайдыгер болбой, биз менен болгула. Жок дегенде комментарий жазып колдогула. Жок дегенде лайк басып колдогула. Билдирүүлөрдү тараткыла. Активдүү болгула, урматтуу мекендештер. Биз менен болгула. Биз дайыма силер мененбиз. Чоң рахмат.